Matematika сабагынын мугалими Кошалиева Калибек Керимовна. Математика 11-класс. Кутман күнүңөр менен урматтуу окуучулар. Бүгүн геометрия предмети боюнча сабак өтөбүз. Сабактын темасы призма, призманын бетинин аянты. Бүгүнкү сабакта призма боюнча түшүнүк алабыз. Призманын аянтын формулаларды пайдаланып тапканды түшүнүп үйрөнөбүз. Формулаларды пайдаланып мисалдарды чыгарабыз. Призманын фигурасын туура чийгенди жана элементтерин туура койгонду үйрөнөбүз. Урматтуу окуучулар, ар бир сабакты көргөндө сабакка активдүү катышканды унутпаңыздар. Сабакка башка нерселерге алакты болбой көрүңүздөр. Анан түшүнгөнүңүздөрдү ар дайым жазып отуруңуздар. Биз сабагыбызды баштаардан мурун 9-класста ушу мейкиндиктеги фигуралар боюнча таанышканбыз. Ушулардын ичинен кайсынысы призма болуп эсептелине тургандыгын көрсөтүңүздөр. Туура, ушул жашыл түстө берилген призма деп эсептелинет. Муну силер ойлошуңуздар мүмкүн, параллелепипедке да окшош экен деп. Туура, параллелепипедке да окшош. Бирок мунун негизинен призма катары да карайбыз. Негиздери 4 буручтук болгон призма. Призманын аныктамасы боюнча кайталоо жүргүзүп алалы. Призма деп эмнени айтабыз? Аныктама: бир тегиздикте жаткан эки көп буручтуктардан жана ал көп буручтуктардын чокуларын удаалаш туташтырган кесиндилерден пайда болгон фигура призма деп аталат. Призманын түрлөрүн карап көрөлү балдар. Негиздери эң буручтук, көп буручтук болгон, 5 буручтук, 3 буручтук, 4 буручтук болгон призманын түрлөрүн билебиз. Призмалар тик призма, анан жантык призма болуп бөлүнүшөт. Тик призманын кырлары, башкача айтканда каптал грандары негизине тик боюнча жайланышат. Экинчи, жантык призма. Жантык призманын каптал грандары параллелограммдардан түзүлөт жана негизине жантайыңкы келип турат. Бул жантык призма деп аталат. Эми балдар призманын касиеттери жана элементтери боюнча таанышалы. Мында А, В, С, Д, Е, F жана А1, В1, С1, Д1, Е1, F1 көп буручтуктары призмага негиздери деп аталат. Ал эми А1, В1, С1, Д1, Е1, F1 кесиндилери призманын кырлары деп аталат. Андан кийин А1, А, В1, В1, В, С1, С1, С, Д1 жана башкалар призманын каптал грандары болуп эсептелинет. Призманын дагы бир элементтери диагоналдар болуп эсептелинет. Мына бул сүрөттө биз А1, А, С1 призманын диагоналдык кесилишин көрүп турабыз. Бул диагоналдык кесилиш деп аталат. Эми балдар биз призманын беттеринин аянттары боюнча таанышалы. Призманын толук бетинин аянтын табыш үчүн, башка айтканда толук бети S каптал бетине кошу эки негизинин суммасын кошконго барабар. Эми балдар биз каптал бетинин аянтын кантип табабыз? Теорема: призманын каптал бетинин аянты анын негизинин периметрин каптал кырына көбөйткөнгө барабар. Башкача айтканда S каптал бети барабар P негизи көбөйтүлгөн L'ге. L призманын кыры болуп эсептелинет. Далилдөө: ал үчүн биз ар бир гранынын аянтын табабыз. Биринчи S биринчи аянта барабар A көбөйтү L'ге, S экинчи барабар V көбөйтү L'ге, S үчүнчү барабар S көбөйтүлгөн L'ге. Эми бул жерден 3 жагын тең бири-бирине суммалайбыз. S каптал бети барабар S1 кошу S2 кошу S3.
Бул жерден ар биринин маанисин жасалы. Барабар А L кошу V L кошу S L. Барабар барлык суммада тең L болгондуктан L'ди жалпы көбөйтүүчүнү кашан сыртына чыгаруу эрежесинин негизинде кашан сыртына чыгарабыз дагы ичинде А кошу V кошу S калат. Барабар бул жерден А кошу В кошу С бул периметр болуп эсептелинет дагы PN негизи көбөйтүлгөн L'ге. Демек биздин формулабыз кыскача S каптал бети барабар PN бөлүнгөн N'ге. Демек негизинин периметрин бийиктигине көбөйткөнгө барабар деген формуланы алдык. Теорема далилденди. Эми ушул формулага карата биз төмөндөгүдөй мисалды карап көрөлү. 3 буручтуу жамтык призманын каптал кыры 8 сантиметр. Алардын арасындагы аралыктар 3, 4, 5 призманын каптал бетинин аянтын тапкыла дейт. Демек берилди бизге L кыры 8 сантиметр, А 5 сантиметр, В 4 сантиметр, С 3 сантиметр. Демек S каптал бетинин аянтын табуу керек. Азыркы эле биз далилдеген формуланы колдонобуз. S каптал бети барабар PN көбөйтүлгөн L'ге. Бул жерден PN деген периметр негизинин негизи 3 буручтук болгондуктан негизинин жактарынын суммасы болуп эсептелинет. Чыгаруу формуланын ордуна коебуз балдар. Биринчи периметрин таап алалы. Периметр 3 жагынын суммасы болчу. PN барабар 12 болду. Эми S каптал бети барабар PN көбөйтүлгөн L болчу дагы формуланын ордуна коебуз. Периметри 12 болсо, бийиктиги 8 экөөнү көбөйтсөк барабар 96 сантиметр квадрат болуп чыкты. Демек, ушул берилген призманын каптал бетинин аянты 96 сантиметр квадратка барабар экендигин көрдүк. Экинчи маселени карап көрөлү балдар. Туура 3 буручтуу призма формасындагы тактайчанын бийиктиги 12 сантиметр жана негизинин жагы 6 сантиметр, анын толук бетинин аянтын тапкыла дейт. Геометриялык маселелерди чыгарууда балдар биринчи шартын окуп көрөбүз. Ошол маселе боюнча кандай фигура керек аны чийебиз. Андан кийин эмнеси берилди жана эмнени табуу керек. Мына ушул шартты колдонобуз дагы. Ал чыгарыш үчүн кандай формулаларды колдонушубуз керек? Формулаларды жазып алабыз. Мына азыркы маселе боюнча негизи тең жактуу болгон 3 буручтуктан түзүлгөн призма берилиптир. Призманын H бийиктиги 12 сантиметр болуптур. Ал эми негизинин жактары А барабар 6 сантиметр экен. S каптал толук бетинин аянтын табышыбыз керек экен. Эми S толук бетинин аянтын табыш үчүн кайсы формуланы колдонуш керек? S толук бети барабар S каптал бетине 2 негизинин аянтын кошконго. Эми бул жерден биринчи S каптал бетинин аянтынын формуласы керек экен. Азыр эле айтып кеткендей, S каптал бети барабар негизинин периметрине бийиктигин көбөйтөбүз. Анан негизинин периметринде формуласын жазып коебуз. Эми негизи тең жактуу 3 буручтук болуп аткандыктан тең жактуу 3 буручтуктун аянтын табуунун формуласы бар. Аны жазабыз. S 3 буручтуктун аянты барабар А квадрат тамырасында 3 бөлүнгөн 4кө. Чыгаруу. Алгач биз периметрин таап алалы. Периметри барлык жактары 6 болгондуктан 6га 3'тү көбөйтсөк периметри 18 сантиметрге барабар болуп калды. Эми S каптал бетин табалы. Негизинин периметрине бийиктигин көбөйтөбүз. 18ге 12-ни көбөйтөбүз барабар 216 сантиметр квадрат болду. Демек биз каптал бетинин аянтын да таап алдык. Эми негизинин аянтын табалы. Негизинин аянты тең жактуу 3 буручтук болгондуктан формуласын жазабыз. S 3 буручтуктун аянты барабар А квадрат тамырасында 3 бөлүнгөн 4кө барабар А 6 болгондуктан 6-нын квадраты тамырасында 3 бөлүнгөн 4кө барабар 36
тамырасында көбөйтүү тамырасында 3 бөлүнгөн 4. Bir жерден жөнөкөйлөштүрүп 36 менен 4 кыскарып кетет. Анда 9 тамырасында 3 сантиметр квадрат болот. Биз баарын таап алдык. Эми толук бетинин аянтынын формуласына коебуз. Толук бетинин аянты каптал бети 216 болчу, көбөйтүү 2 көбөйтүү 9 тамырасында 3 деп жазабыз. Себеби 2 негизи бар, ошон үчүн барабар эсептөө жүргүзсөк 216 кошу 18 тамырасында 3 сантиметр квадрат барабар 246,6 сантиметр квадрат болду. Жообун жасалы. Толук бетинин аянты 246,6 сантиметр квадрат деп чыгардык. Окуучулар, биз призма боюнча түшүнүк алдык. Эми ушулар турмушта каякта кездешет? Мына ушулар боюнча бир нече сүрөттөрдү жөнөтөйүн. Бүгүнкү сабакты балдар жыйынтыктайбыз. Биз призмага турмуштан бир нече мисалдарды келтирдик. Бүгүнкү сабакта призма жана анын элементтери, касиеттери боюнча кененирээк түшүнүк алдык. Призманын беттеринин аянттарын формула аркылуу тапканды үйрөндүк. Бүгүнкү сабакта эң негизгиси бүгүнкү үйрөнгөндөрүбүздү биз жашоодо абдан керек экендигине ынандык. Формулаларды пайдаланып маселе чыгарганды түшүндүк. Азамат сыңар балдар. Үйгө тапшырма балдар. Негиздери тең жактуу болгон призма берилди. Призманын негиздеринин жактары 8 сантиметр, ал эми бийиктиги 15 сантиметр болсо, толук бетинин аянтын тапкыла. Экинчи тапшырма китебиңердин номер 4 көнүгүүсүн ачып, окуп, ошол боюнча чыгарып жөнөткүлө. Мен силерден үй тапшырмаңар үчүн личкамдан күтөм. Саламатта калгыла, урматтуу окуучулар.